Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков азык-түлүк коопсуздугу боюнча брифинг учурунда жазгы талаа иштери үчүн 41 000 тонна дизель жана 10 000 тонна бензин даярдалганын билдирди. Министрлик жазгы талаа жумуштарын үзгүлтүксүз жүргүзүү үчүн өткөн жылдын декабрь айында нефтетрейдерлер бирикмеси менен макулдашуу түзгөн. Бул көлөм жазгы айдап себүү иштерине зарыл болгон көлөмдүн 72%-ын түзөт. Un, кумшекер, өсүмдүк майына байланыштуу тартыштык жок. Өлкөдө un чыгарган 31 ишкананын кампаларында кеминде 60 000 тоннадан ашык буудай сакталып турат. Кампаларда 3 айдан 5 айга чейин жете турган өсүмдүк майы жана кумшекер бар. Бул азыктар боюнча тынчсызданууга негиз жок. Мындан тышкары мамлекеттик материалдык резервдик фонддун кампасында да бул азыктардын жетишерлик кору турат, деди Аскарбек Жаныбеков. Өлкөдө 800 000 гектарда айдоо аянты бар. Кыргызстан өзүн картошка, сүт жана жашылча жемиш менен камсыздайт. Кыргызстанда бир жылда 750 000 тонна буудай керектелет. Өткөн жылы 200 000 тоннадай буудай, 70 000 тонна un импорттолгон. 10 марттан баштап Орусия Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө 31 августка чейин дан өсүмдүктөрүн жана кумшекерди экспорттоого тыюу салды.